Ата-эне балдар үчүн баа жеткис мээрим булагы. Талим көргөн ыймандуу ыхластуу энени жараткандын адам баласына тартуулаган мээримдүүлүк өлкөсү, үй бүлөнүн бакты, бейпилдиктин жана шаттыктын тийип турган күнү. Бүлөөсү үчүн күйүп бышкан боорукер камгор жана. Бизди жарык дүйнөгө келишибизге ата-энелерибиз себепкер болгон. Жана алар биз үчүн эң зарыл, эң улуу жана кадырлуу адамдар. Ой, картайба көп жаша, ай, жан апам. Бүгүн 93 жаштагы Саадат эненин үйү толо шаңга бөлүнүп, каарманыбыз кудуңдап сүйүнүп турган чагы. Анткени уул кыз небере чеберелери энеден кабар алып, ал акыбалын сурап келген. Oşa kıyınçılık mağazarda, öte çokçuluk mahalle. Oşanda şu bazarda 5 bazardın bärim bakkanbız. Çaksına avuşkama köz, onda avuşkam var öyle. Onun giyinildi. Ana şöyle kıyınalıp böyle çaksına bakkanbız. Он баланы жарык дүйнөгө алып келип, татыктуу тарбия берип, чоңойтуштун өзү эле чоң эрдик. Заман кыйынчылыгына карабай, жолдошу жылкы багып, Саадат эне уй, жылкы саап, өмүрүн көпчүлүгүн алыскы Ош облусунун Карагулжа районунун жайлоолорунда өткөргөнүн эскерет. Oşa jayroda tüyöňe düşkönüm ýok. Giyin düşdükde o maldarasa jayroda elekme. Jayrodan albay şu bazarda bagıp жүрgönbüz. Oşoň üçin şu jaşga geldim men. Mal saat dilen mal, kaymak bereselek malda. Bir gün vakit kuymak koyup bereselek bazarıma dep. Koluzdan gelgende bereselim de aram. Oşo malda. Öte çokçuluk bolu, öte kıyınçılıkta görgönbüz biz. Oşo malda. Avuşkama köz, avuşkam onu yine öldü. Бир кылымга тете жашаган эненин 10 баласы, 50 неберesi, 131 чеберesi, бир кыбырасы бар. Бир топ жашка келип калса да, бекчейдим деп каарлыкка моюн бербей, кыймылы тың, эшикке кирип чыгып, балдарына баш көз болгон насаатчы. Ал эми каарманыбыздын абысыны Даанакан эне 80 жашта. 8 баланы тарбиялап чоңойтуп, баатыр эне статусуна ээ болгон. Абысынын жөнүндө мен 17-имде келин болуп келдим. Кайнем бар эле, кайнатам жок эле. Ушу кишинин колуна келдим. Биз аябай ынтымак болдук. Кайнагам аябай жакшы киши эле. Үкөлөрүн баштаганда бир үйгө алып кирип алып, өзүнчө баштайт эле. Ошо өзү айткандай чабан болду, жылкычы болду. Бирок үкөлөрүн жакшы башкарып, ушу мен ушу күнгө ыраазымын. Акам менен абысынын бир ооз үкөлөрүнө муш коюп, бир ооз сөккөнүн укканым жок. Баратсак токой аралап, барчын куш учат салаалап. Балдарга болсо бактылуу, жеңе бакканыбыз кетпес талаалап. Кел атсак токой аралап, келгин куш учар салаалап. Келиндер болсо имандуу, кетпестир эмгек талаалап. Кыялай басып кел атсак, кыргый куш учат салаалап. Кыздарга болсо бактылуу, жеңе кызматыбыз кетпес талаалап. Değiştir senin damanın, belgilep aytkan paygambar. 9 ай бою курсагында, бир нече жыл кучагында, андан соң өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жүргөн ардактуу энелерге тең келе турган зат, аларга тең аталык сүйүүгө, сыйга татыктуу эч бир жан жаралбаптыр. Энелердин бала үчүн жасаган эмгеги тоодой. Ошон үчүн энелерди улгайганда бапестеп сыйлап багуу ар бирибиздин милдетибиз.
сезенчели. Аламга нуруң бөлөнүп, өзүңдөн уул кыз төрөлүп, эмгегиң сый, эмгегиң бийик асказоо, балдарың өстү жөлөнүп. Энекем алыс болсом сагынам, эне болгон мээримиңе багынам. Ар бир адам болсун биздей бактылуу, үй төрүндө энеси бар каарыган. Бала үчүн мээримиңиз ченелгиз, бийик асказоого теңелгиз. Акыл эстүү болуп жашоодо ак сүтүңдү кантип актаар экенбиз. Мен бул үйгө келип киргениме 25 жыл болду. Ошо кайненемин, апамын, кичине баласынын келинчегимин. Ушу мен келип алып келгенде ошо кызымдай көрөм деп айткан, анан мен апа деп калганмын, аябай кайратты. Канчалык балдары көп, неберелери көп, ошолордун ар бирин эсинде сактайт. Небере чеберелеринчи ар дайым сурап турат. Апам мантыны жакшы көрөт, жумшак укат деп. Мантыны ар дайым жасап берем. Эне мээримине, арулугуна эч нерсе тең келе албас. Анткени эне адамзаттын башына түшкөн кыйынчылыкты жер сыяктуу кебелбей көтөрүп келет. Кыргыз элинин арк населин, каада салтын жүрөгүндө мыктап сактаган каарлык дөөлөтү жүзүнөн төгүлгөн апаларды ким билбейт. Алардагы ички маданият, табигый жөнөкөйлүк кимди гана суктандырбайт. Саадат эне менен маектешип олтуруп, жогоруда айтылган асыл сапаттардын баарын байкай алдык. Мурдабегим бар эле, Шананым бар эле, Топчубегим деген бар эле, Айбек балам бар азыркы, эң кичүүсү. Кыздарыңыз? Кыздарым Мелкан биринчиси, экинчиси Серкан, үчүнчүсү Серкан, Мелкан, Өктөм, Гүлдайкан. Анчаны айттым, 4 айттым, 5-өн айттым окшойт. 5 кызым бар эле, 5 кызым бар. Ошолорду багалым жеткенче багып аттым балам. Колуман келген тамактарды жакшы тамактарды берип аттым. Ошол. Расадан келип атат, Оштон келип атат, пат келип кабар алып атат. Кабар алган үчүн үчүнчү жашап атам. Болбосо кабар албай койсо, бул жашка келе албайт элем. Эненин бул жашоодо бар экендиги, балдарын төрүндө олтурганы чоң сыймык дөөлөт экендигин айтпасак да белгилүү. Апам биз эми башталганда 1-класстан окуу баштаганда 70-жылдары заман бир аз тарткын эле. Ошого карабастан апам көп жыл саанчы болуп, атам жылкычы болуп иштеди. Бизди ушу аябай өздөрүнүн мээнети менен баккан. Апама келип, мени апам телефондон сүйлөшкөндө үнү менен таанып, апамы ар дайым күлгүзүп турам. Келгенде сүйлөп, акылдап, кичине эле сүйлөсөм, апам эң иш каяка бастың, сүйлөп бербейсиңби деп турат. Ушу апам бардыгыбыздын ырысыбыз бар деп жүрөбүз, карысы бардын ырысы бар дегендей болуп. Ушу апам бизди кандай кыйналып, чоңойтуп, ушу эрезеге жеткизип койду. Кудай кааласа эми ушу балдардын ыраатын көрөт деген, ушу балдарынын жакшы чайын ичип, ушу төрүнүн көркү болуп, бардыгынын төрүбүздүн көркү болуп жүрөт ушу апам. Апамдын көп жашка чыкканына дагы ушу настроениясын бузбай, апамды убагында карап, ушунчалык сыйлаганыбыз үчүн ойлойм, ушу апам ушу жашка чыкса керек деп. Ушул биз келгенден бери мээримдүү эне. Дайым ушу кыздарын, күйөө балдарын ушунчалык жакшы көргөн эне. Азыр ден соолугу жакшы. Мен үйлөнгөндө ушул жылкычы эле саан, кайнатам жылкычы эле саанчы болуп иштеген, колхозго кымыз тапшырат эле. Ушунчалык эмгекчил, балдарын, кыздарын, ушунчалык неберелерин жакшы көргөн эне. 11 туугандын кенжесимин, кол баламын. Апам тенем колунда калган баламын. Эми ушу тагдыр экен, атам 76 жашында кайтыш болгон. Эми ушу Аллага миң калла шүгүр, ушу апабыз
şu bir kılımga tete yaşap, mana törübüzdün körkü olup oturat. Şu bu ata yene dövlet deyt. Şu apabız var, bizim ırsığız var. Şu apabızın şu şarapat menen şu uyga mer şuaga dövlet kirip. Bu yeni ata hazır şu apabız şu apam tördün körkü terbiyalap, bağırızdı okutup, bilim aldırıp, şu çaş terbiyalap koyan eken, vardık bir tuğanlarım, ecelerim, ağalarım özünün ordunda. Meni şu ayıl jergesinde şu elettik turmuş meni alektenip, çüröz, şu apamın şu Allah Teala'da, şu Allah Teala'dan sorarım da şu apam imanım verip, daha ömrünü uzun kılıp, bu Atene'nin kançalık uzak yaşap, mаңдайыбызда turganı şu biz için çoğun sıymık. Балдардын амандыгы, небери чеберлердин шыңгыр күлкүсү Саадат энеге дем күч бакыт тартуулайт. Кичинекейлер да бүгүн чоң энелерине арнап ыр дестилерин тартуулашты. Dünyada tengdeş kisbereke Dağı deniz oyunay Orbay jüre görsene sen Min dağı deniz oyunay Orbay jüre görsene sen Eğiteden geç umuştan kelbey El üçün iştep tam vaktan içbey Kalkındın işi cüssü devalga Talık payı oylup istedi ayla Ağlattada at salışı bürkü taptagan Hey men ulumun şamal jire özkan kırgızın Esi Çingiz'den Kuatır Kırgız'dan Ağlattada at salışı bürkü taptagan Hey men ulumun şamal jire özkan kırgızın Atqa doğdun arpendeden kut gelet Akça doğdun ömür bergen jüt gelet Adam bolçu aylanayın dep aytkan Akıl aytkan altın apam bir gelet Энелер нарк насилдүү оор басырыктуу айкөл адамдар. Дени сак улут эне аркылуу калыптанат. Саламаттык, бейпилдик, токтоолук энелер аркылуу келет. Эне таманы турган жер бейиш дешкен эмеспи? Акылман бабалар. Ошон үчүн биз ар дайым энелерди сыйлап, урматтайлы. Каракулжа районунун Калин айылында жашаган Саадат энебизге дагы ден соолук, бакубат каалык каалайбыз. Bari yeter olsun bala çakam. Tınç olsun, ömür uzun olsun, den sorukları çıkıp olsun, ömür uzun olup daim şunda çakıda günde yaşap yürüyorsun. Çıkan ayda günde yarkırap caydap o şabalları ölüyorsun. Ha? Ömür uzun olsun, den sonra çıkıp olsun. Bari baldarım şunda baktırıp olup yaşayıversin ha. Ömür uzun olsun, zaman az tınç olsun. Selam olacak şuna bak, çakşına çok ötü varlar bala çakam.